Үй бүлөөдөн талим-тарбия алып чыккан жеткинчектердин инсан катары калыптана башташы билим берүү мекемелеринде ууланып, жалпы коомчулуктун көз салуусунда өтөт. Келечек муундары үчүн үй бүлө жана билим берүү мекемелериндеги тарбия маанилүү экендигин адистер айтышат. Бала балалыгын кылыш керек. Баланын балалыгын урдабашыбыз керек. Ата-энелер негизгиси ошол. Бала ойнойт, шоктонот, бир жерде жыгылат, тыгылат, ошентип анан кийин бала чоң болот да. Азыркы кезде мен ушуга таң калып атам. Мугалимдерге тарбияны ушундай эле басып ташлаган да. Ата-энелерчи. Мектеп билим бериш керек. Талим тарбияны ата-эне бериш керек. Ушуну катыгыраак колго албасак, баладагы баягы канаттуу кушка окшоштурсак, куш эки канат менен учкан сыяктуу баладагы бир жагынан талимди, бир жагынан билимди алсак, бийиктиктерге учат демекчимин да. Албетте бул маселеде биз мектеп окуучулары менен кененирээк убакыт бөлүп алардагы болуп аткан маселелерди угуп атабыз. Себеби биздин өлкөбүздүн келечек мууну бул бүгүнкү мектеп окуучулары. Биз ошондон басым жасаганыбыз ошондон болуп атат. Себеби билимдүү окуучулар, билимдүү кадрлар бул биздин өлкөбүздүн келечек кура турган адамдар болуп эсептелинет. Ошон үчүн баардык нерсе үй бүлөлөгү тарбиядан, адеп ахлактан, маданияттан куралат деп эсептейбиз. 2021-2026 жылдарга инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндө концепцияны ишке ашыруу боюнча мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар бекитилген. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыкка кол койгон болчу. Адистердин айтымында өлкөдө талим тарбияны жаштарга гана берип, ал эми орто муун менен улуу муундун өкүлдөрү ара жолдо калып калган. Ушул максатта негизги күч бардык муундун өкүлдөрүнө, улуу күчүнүн баарына багытталышы керек. Өлкөнүн өнүгүп өсүшүнө салым кошуу үчүн руханий жактан тапталган, дени сак билим деңгээли өскөн, ата-бабаларыбыздын тарыхын мыкты билген, каада салтты аздектеген, башка элдердин ишенимдерин сыйлаган, этностор аралык мамилелерди урматтаган, көп тилди өздөштүргөн, сырткы жана ички бузуулардан коргогон кыргыз жаранын калыптандырууга милдеттүүбүз. Инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү, руханий өнүгүүсүнө албетте азыркы мезгилде өтө чоң маани бериш керек. Эмне дегенде өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, акыркы мезгилде биздин балдарга эле эмес, улуу муундагы адамдарга деле руханий өнүгүү керек болуп жатат. Эмне дегенде акыркы мезгилде биз баарыбыз көбүрөөк мына бул интернетке, мындай бир жаман жактарга ооп, эмнегедир өзүбүздүн өнүгүүбүздүн үстүндө иштебей жатабыз. Биз баарыбыз мына ушул турмушта болобу, мамлекетте болобу, ушул жаман гана жактарды көргөнгө аракет жасап атабыз дагы, анан кийин мындай бир жакшы нерсеге маани бербей атабыз. Ар бир ата-эне баласына өз учурунда туура тарбия берип, анын саламаттыгына да кам көрүүсү учур талабы. Акыркы мезгилдерде коом мурда болуп көрбөгөндөй деградацияланды. Адамдардын өзгөчө жаш муундун психологиясы өзгөрдү. Нравалык адеп ахлактык талим тарбия маселесине болгон мамиле солгундап, элибиздин улуттук аң сезимине жат үрп адатыбызга жана салт санаабызга каршы келген жорук жосундардын көбөйүп баратканы коомчулукту ойго салат. Талим боюнча айтайын десем, мына бизде менде бир аят, бир хадис, бир окуя деген китеп бар. Ал ушунчалык баалуу, азыр калбай калды. Ал китепте 365 күн окула турган китепте ар бирден окуш керек. Ошол китепти кеч чай ичип отурганда эле, биргеликте эле ата-эне балдары менен бирге окуса, талим, тарбия, китеп окуу бирге кетет экен да. Анан окуяда балдар талим алат экен, тарбия алат экен да. Ушунчалык баалуу китеп. Анан Капыр Мадаминовдун Дастуркон четиндеги университет деген китеби бар. Ал китеп ушунчалык баалуу. Мурунку ата-бабаларыбыз дастуркон үстүндө эле талим тарбияны берип койт экен да. Азырчы биз дастуркон үстүндө бизде азыр проблеманы сүйлөшүп калды. Ошонун
Азыр бардыгыбыз тең эле дастуркон четинде таалим тарбияны ошол берип отурсак дагы адашпайбыз демекчимин. Мындай нерселерди санап отурсаң өтө көп. Балдардын өнүгүүсүнүн үстүндө, билимдин үстүндө иштеп аткандыктан биз албетте билим гана бербей, балдарга тарбия да беришибиз керек да. Анын үстүндө биз иштеп келе жатабыз. Мектептерде эми өтө көп иш-чара бул багытта, класстык сааттар, тегерек столдор, анан кийин мына азыр биздин шаарыбыздын мэриясы менен дагы бир топ тармактар менен биргеликте мына ИДН, балдар менен иштөө инспекциясы, биз болуп туруп мектептерге чыгып ата-энелер, балдар, мугалимдер болуп мындай тегерек стол сыяктуу уюштуруп, ошол жерде ошону талкуулап атабыз. Канткенде биз мындай бир ийгиликтүү адам боло алабыз депчи. Мамлекет жарандардын саламаттыгына, дене тарбиясы менен бирге руханий азыктануусуна, адеп ахлактык өнүгүүсүнө да өзгөчө көңүл бөлүп, максаттуу аракеттер көрүлө баштады. Мындан улам жалпы жарандар колдоого алуу менен биргелешкен аракетти күчөтүү мыкты натыйжа берери талашсыз. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.